Урматтуу момун мусулмандар, бул 2025-жылдын орозо календарында Кыргызстандын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас, Чүй, Ысык-Көл облустарында ооз качан бекип, качан ачылары көрсөтүлгөн. Муфтияттын маалыматы боюнча 2025-жылы орозо 1-мартта башталат. Жыл сайын айга карап, Рамазан айы 10 же 11 күнгө жылат. Орозо айт 30-мартта белгиленген. Орозо тутуу ислам дининин 5 негизги парзынын бири болуп саналат. Бул айда мусулмандар күн чыккандан күн батканга чейин оозуна наар албайт, суу да ичпейт, жаман иштерден алыс болуп, жакшылыктарды тилек кылып, намаздарды калтырбай окуйт. Рамазан айында мусулмандар жаман адаттардан алыс болуп тазаланат. Күндүз тамак да, суу да ичпейт, тамекиден баш тартат. Орозонун узактыгы ай календарына жараша болот. 29 же 30 күнгө созулуп, башталышы менен соңу да 1 күнгө жылышы мүмкүн. Кадыр түн орозо айынын 26-сынан 27-сине караган түнүнө туура келип, мусулмандар үчүн өтө маанилүү мезгил болуп саналат. Орозо кармагандар бул күнү жараткан адамдын 1 жылдык тагдырын аныктай деп эсептешет. Ишеним боюнча бул түнү асмандан периштелер учуп келип, адамдын ой тилегин угат дешет. Мындан улам Кадыр түнү жаратканга жалбарып, Куран окуу керек. Орозону тамак ичпей коюу деп түшүнүү туура эмес. Бул биринчи кезекте тазалануу. Ушак айыңдан алыс болуп, жаңжалдан, мушташтан, суук сөздөн, оройлуктан оолак болгон оң. Бул орозо туткандарга эле эмес, жалпы эле мусулман баласына тиешелүү. Абийирсиз нерселерди көрүүгө да тыюу салынат. Ооз бек учурда жыныстык катнашка барууга болбойт. Жубайлар ооз ачылгандан кийин гана жакындаша алат, бирок ооз бекиткенге чейин гусул алуу же башкача айтканда денени жууп тазалануу абдан зарыл. Муктаждарга жардам берип, кайрымдуулук жасаган пайдалуу. Орозо учурунда колунда барлар эл чакырып ооз ачыруунун ордуна калктын аялуу катмарына тамак аштан же акча каражатынан жардам бере алат. Бул ооз ачырганда эле сооп иш болуп саналат. Ооз бекитер алдында ой тилек айтуу сунушталат. Орозо эртең мененки намазга чейин башталып, күн батканга чейин созулат. Ооз ачарга дасарконду жайнатуу зарыл эмес. Көп кишинин буга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок бул орозодон баш тартууга себеп боло албайт. Оозду суу жана колдо бар тамак менен эле ачууга болот.